Саламатсыздарбы, күнгө жекшемби Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Оғанстанда мектепте жардырып жиберишип 50ден ашуун окуучу набыт болду. Бул тууралуу дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Кечээ 8 май күнү өлкөнүн борбору Кабул шаарында кыздар билим алган мектепте жардыруу болуп, 50ден ашуун киши набыт болуп, 100дөн ашуун жаракат алган. Жардыргыч зат мектептин жанына коюлган унаада болгон. Ал эми жардыруунун өзү окуучулар сабактан үйгө чыгып бара жатканда ишке ашырылган. Бул окуя тууралуу кыздардын мектебине кол салуу, бул Оғанстандын келечегине кол салуу деп жазып жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго Тажикстанда Орусиянын аскердик майданын бекемдөө тууралуу айтты. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Путиндин айтымында Орусия Тажикстанда 201 аскердик майданын, ошондой эле тажик куралдуу күчтөрүн бекемдөөнүн үстүндө иштеп жатат. Бул багытта бир канча жылга эсептелген программа ишке ашырылат. Орусиянын президенти бул программанын өз убагында ишке ашуусу үчүн бардыгы жасаларындагы баса белгиледи. Тажикстанда жайгашкан 201 аскердик майдан бул Орусиянын аймагынан тышкары орун алган эң ири аскердик объект. Ал Дүйшөмбү жана Бахтар шаарларында жайгашкан. 2012 жылы кол коюлган макулдашууга ылайык майдан Тажикстанда 2042 жылга чейин болот. Орусиянын президенти Владимир Путин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен чогуу Москва шаарындагы Кызыл Аянттын трибунасына келди. Анда жеңиш парады болуп өттү. Эки өлкөнүн лидери өз ордуна келген учурда биринчи каналдын алып баруучусу Эмомали Рахмонду атоодо Эммануэль Рахмон деп жаңылыштык кетирди. Ката кетиргенин түшүнгөн алып баруучу дароо эле оңдоду. Бирок социалдык тармактарда бул учур кызуу талкууга алынып жатат. Прямо сейчас на ваших экранах президент России Владимир Путин, рядом с ним президент Таджикистана Эммануэль Рахмон, Эмомали Рахмон, вместе они. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 майда Бишкек шаарынын Жеңиш аянтында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгына арналган митинг реквиемге катышты. Анда мамлекет башчысы түбөлүк отко гүл коюп, улуу ата мекендик согушта курман болгондорду 1 мүнөт аза күтүү менен эскерип, таазим кылды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Митинг реквиемге Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Утунбаева менен Сооронбай Жээнбеков катышты. 1 мүнөттүк аза күтүүдөн кийин Борбор калаанын Жеңиш аянтында залп атылып, Кыргыз Республикасынын гимни жаңырды. Бүгүн 9 майда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев согуш ардагерлеринен кабар алып, жеңиштин 76 жылдыгына карата акчалай сыйлык жана белектерин тапшырды. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Ардагерлердин оруктун каармандарынын арасы суйлуп жаткандыгы ар бирибизди өкүндүрбөй койбойт. Жылдап согуш талаасында биз үчүн, келечек үчүн өз жанын, ден соолугун аябай жоонун мезин кайтарган аталарга, аларга ар дайым колдоо көрсөтүп келген оруктагы ата-апаларга таазим. Аталар менен сүйлөшүп отуруп, акыркы Баткен облусунда болуп жаткан кырдаал алардын жүрөгүн оорутуп жаткандыгын түшүндүм, деди шаар башчысы. Ош шаарында 5 согуш ардагери жана 10 оруктун каарманы жашап келет. Мэриядан согуштун ардагерлерине 20 миңден, оруктун каармандарына 15 миңден акчалай сыйлык жана майрамдык белектер тапшырылды. Өлкө башчынын атынан ардагерлерге 70 миң сомдон, оруктун каармандарына 15 миң сомдон берилген. Ошондой эле шаарда улуу ата мекендик согуштун 76 жылдыгына карата митинг реквием өттү. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргыз элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматынан билдиришти. Бул даңазалуу майрамды белгилөө менен биз эсепсиз курмандыктардын жана жоготуулардын аркасында нацизмди талкалаган ата-бабаларыбызга таазим этип, сый-урмат көрсөтөбүз. Катаал согуш жылдарында чыңалган достуктун жана өз ара жардамдашуунун жакшы салттарына таянып, Кыргыз-Орус союздаштык мамилелеринин жана стратегиялык өнөктөштүктүн мындан аркы ар тараптуу өнүгүүсүн камсыздайбыз деп ишенем, деп айтылат Орусия президентинин жөнөткөн куттуктоосунда.
Ошондой эле Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана кыргыз элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. 9 май биздин өлкөлөрдүн заманбап тарыхындагы маанилүү дата. Кыргыз-тажик достук, ынак коңшулук жана кызматташтык мамилелери мындан ары дагы элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына ылайык өнүгө берет деп ишенем деп айтылат Эмомали Рахмондун куттуктоосунда. Чек ара жаңжалында көчүрүлгөн эл үйлөрүнө жөнөтүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымдашты. Облустагы кырдаалга байланыштуу түзүлгөн штабтын чечимине ылайык, бүгүн 9 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуулардан улам коопсуз жайга чыгарылган тургундар үчүн атайын транспорттар уюштурулуп үйлөрүнө жөнөтүлдү. Баткен шаарында 9 пунктта жайгашып турган Баткен районунун жарандары менен өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жолугуп, чек ара аймактарында күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп, жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча бардык чаралар көрүлүп жатканын, турак жайсыз калган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөр курулуп даярдалганын билдирди. Учурда аймакта калыбына келтирүү жумуштары башталган. Биринчи кезекте жарандарды турак жай менен камсыздоо аракеттери жүрүп жатат. 28-29 апрелде болгон чек арадагы окуядан облуста акыркы такталган маалыматтар боюнча 40 649 адам көчүрүлгөн болсо, анын 16 147-си аялдар, 23 931 балдар. Баткен району боюнча 14 361 жаран, Лейлек району боюнча 26 288 адам эвакуацияланган болчу. Кара Суу районунда сел 26 үйдү, мектепти жана бала бакчаны каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча 8 май күнү Мады жана Катта талдык аймактарында катуу жааган жаандын кесепетинен Башбулак айылында сел суулары жүрүп, 26 турак жай үйдүн, 1 мектептин, 1 бала бакчанын короолорун ичин каптаган. Ошондой эле Кыргыз-Чек айылында сел суулары жүрүп, турак үйлөрдү каптагандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине ыкчам топ жана 13 куткаруучу тартылып, бүгүн 9 май аба ырайы турукташканга байланыштуу тактоо жана тазалоо иш-чаралары башталды. Акыркы сутка ичинде 321 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Бишкекте 221, Ошто 7, Чүйдө 54, Нарында 11, Таласта 1, Ысык көлдө 20, Баткенде 7 киши илдет жуктуруп алды деп катталды. 2020 жылдын март айынан бери коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 98 400-гө жетти. Оорудан 6 киши каза болду. Бишкекте 5, Чүйдө 1 өлүм катталды. 2020 жылдын март айынан бери илдеттен каза болгондордун саны 1655-ке жетти. 6 майда Ысык көл районунун Бакты Долоноту айылынын 61 жаштагы тургуну оор абалда аймактык ооруканага түшүп, бирок аны сактап калуу мүмкүн болбой калганын кечээ 8 майда милициядан билдиришкен эле. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында ал залалдуу шишик оорусуна байланыштуу 2 жылдан бери уу коргошундун кайнатмасын ичип жүргөн. Бул тууралуу министр журналисттерге билдирген. Чек ара жаңжалынан улам Максат айылында 220 объект талкаланган. Анда тазалоо иштери аяктай электигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жалпысынан бул ишке 191 куткаруучу, 17 бирдик техника тартылган. 19 турак жайдын орду тазаланып, 250 жолу ташылып, 4005 метр куб таштанды чыгарылды. Ошондой эле Максат айылында 20 даана чатыр тигилген. Кеч киргендигине байланыштуу иш-чаралар убактылуу токтотулган деп айтылат маалыматта. Тазалоо иштери бүгүн 9 май күнү дагы улантылат. Президент Садыр Жапаровдун 28-29 апрель күндөрү чек арадагы куралдуу кагылышууда болгон 36 жарандын үй бүлөлөрүн ар тараптуу колдоо боюнча демилгесинин алкагында 9 майда Баткен шаарында 36 турак үйдүн курулушу башталды. Бул тууралуу өкмөттүн аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Турак үйдүн капсула салуу аземине президенттин Баткен облусундагы чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев, Ихлас курулуш компаниясынын өкүлдөрү, ошондой эле чек арадагы окуяда каза болгон жарандардын жакындары катышты. Курулуш үчүн атайын шаардык мэрия тарабынан Чет Булак кварталынан 2 гектар жер ажыратылды.
4 бөлмөлүү ар бир үйдө жашоо үчүн бардык шарттар жана короосу үчүн 6 сотуктан жер каралган. Аймакка бала бакча жана сейил бак да курулат. Турак үйдүн курулушу Ата мекендик Каганат Инвест холдингинин Ихлас курулуш компаниясы тарабынан башталды. Курулуш иштерин 2 ай аралыгында бүткөрүү пландалды. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчи Кеджи сайтына кирип окуп таныша аласыздар.